Анын иштин жүрүшүндө Бакай атада Кашкар жол орто мектебин ачып ишке бердик, мамлекет куруп берди. Андан кийин Талас районунда демөөрчүлөр курган бала бакчаны ишке бердик. Кече жакында Бакай атада спорт комплексти, мамлекет куруп берген спорт комплексти ачып ишке бердик. Чолпонбай айылында маданият үйдү өнүктүрүү фонддордун эсебинен куруп ишке бердик. Андан сырткары мына жер үй алтын кенine барып, баштан этек таанышып чыктык, кандай ишмердүүлүк жүргүзүп атышат, жумушчулардын шарттары кандай, бүгүнкү күндө налогдор канча түшүп атат, өзүңөр көрдүңүздөр. Азыркы слайдда былтыркы жыл 5 миллиарддын тегерегинде налог төккөн болсо, жер үй алтын кени бүгүнкү күндө 24-жылы 8 миллиарддан ашыгыраак акча каражат төктү. Бул салык эсебинде. Андан сырткары бизге ар тараптуу колдоо көргөзүп, жардамын берип келе жатат. Анан дагы алдыда көп долбоорлор боюнча макулдаш кызматташууну Альянс алтын компаниясынын жетекчилиги менен макулдашууга жеттик. Күз айларында, сентябрдын аяктарында, ушул билесиздер, Олимпиада оюндарында Кыргызстан 6 медальга ээ болду. Алардын ушул 3-өөнү биздин Таластын кулундары Мерим Жуманазарова, Жоломан Шаршенбеков жана Үзүр Жусупбековдор алып келишти. Ошого байланыштуу биз сентябрь айларында ушу демөөрчүлөр менен иш алып барып, алардын жардамы менен 13 миллион сомдун тегерегинде акча каражат жумшап, ушул бир эле Таластын эмес, жалпы Кыргызстандын ушул Олимпиада оюндарына катышкан спортсмендерин чогултуп, сыйлоо аземин өткөздүк.